Ажо акыйкаттыкка чакырат. Борбордо акын Зайырбек Ажыматовдун элесине арналган спектакль өтөт. Билим сапатын жогорулатуу максатында мугалимдер окутулат. Жогорку кеңеште жаңы депутаттар пайда болду. Ошто 400дөн ашык спортчу катышкан самбо боюнча өлкө чемпиондугу башталды. Өлкө башчы сот системасынын кызматкерлеринин күнүнө арналган иш-чарада судьяларды мыйзамдуу тутуп, таза жана акыйкат иштөөгө чакырды. Негизинен сот адилеттигин тажрыйбасы чоң, моралдык принциптери жогору, кесипкөй адамдар жүзөгө ашырууга тийиш. Ошого байланыштуу жогорку соттук инстанцияга кынтыксыз аброю жана судьялык стажы бар адамдар дайындалышы керек. Мамлекет башчы жолугушууда бийлик түзүмдөрүнөн аларга эч ким эч кандай көрсөтмө бербестигин жана өзү кепил болуп берерин айтты. Бирок ошону менен катар эле талаптагы күчтүү болоорун эскертти. Сот тутумунун материалдык техникалык базасын жакшыртуу, судьялардын эмгек акыларын көтөрүү, социалдык кепилдиктерин камсыздоо, санариптештирүүнү киргизүү, ошондой эле башка алгылыктуу иштер болоорун кошумчалады. Жогорку кеңеште жаңы депутаттар пайда болду. Мындай чечим бүгүн БШКнын жыйынында кабыл алынды. Эл өкүлү Клара Гульнара Самат Кыргызстандын Россия Федерациясындагы элчиси болуп дайындалгандан кийин бир мандат бош калып, анын ордуна парламентке Ата Мекен партиясынын тизмесиндеги кийинки талапкер Бурун Аманова келди. Ошондой эле Шайлообек Атазов дагы депутат болду. Ал президенттин аппаратынын стратегиялык өнүктүрүү саясаты, экономика жана финансы бөлүмүнүн жетекчиси болуп дайындалган Искендер Гайыпкуловдун ордуна келди. Башталгыч жана орто кесиптик билим берүү системасынын мугалимдеринин квалификациясын жогорулатууга багытталган окутуулар башталды. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, тренингдер секторду өнүктүрүү программасы, инклюзивдүү өнүгүү үчүн көнүмдөр долбоорунун алкагында өтүп жатат. Анда мугалимдерге окутуу модулдарын түзүү жана өткөрүү боюнча керектүү маалыматтар берилип, модулдук билим берүүнүн өзгөчөлүктөрүн түшүндүрүшөт. Бүгүн 7 мартта Ош шаарында самбо боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиондугуна старт берилди. Бул тууралуу шаардык мэриянын басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, мелдештин ачылыш аземине Ош шаарынын вице-мэри Эмил Шадыханов, самбо федерациясынын жетекчилиги, машыктыруучулар курамы, спортчулар жана күйөрмандар катышкан. Мелдешке өлкөнүн бардык аймактарынан 400дөн ашык спортчу катышууда. Байгелүү орундардын ээлери медалдар, дипломдор жана баалуу белектер менен сыйланышат, деп айтылат маалыматта. Бишкекте белгилүү акын, журналист, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Зайырбек Ажыматовдун элесине арналган спектакль өтөт. Бул тууралуу уюштуруучулар кабарлады. Иш-чара 17-18 март күндөрү Чыңгыз Айтматов атындагы Орус драма театрында боло турганы маалым болду. Жүрөктөгү бороон аттуу спектаклин Учур жаштар телетеатры коет. Анда акындын бир күнү баяндалып көрсөтүлөт, деп жазылат маалыматта. Спектакль саат 18:00 башталат. Зайырбек Ажыматов 2022 жылдын 29 апрелинде көз жумган. Ал жалгыздык, мелмил, нөлү көп жылдар, жүрөктөгү бороон ыр жыйнактарынын автору.